Барыңыздарга салам. Сиздер мени Керим Жайырбекова. Мен бул жакта суу ичип отурганча сиздерге бүгүн болгон окуяны айтып берейин деп атам. Тема именно кайрыле проявленность, масштаб, акча, как к этому прийти деген история, да? Анан бул жакта, кстати, менин күндөлүктөрүм. Эртең менен, окей, я хочу проявляться, я хочу деньги, что мне делать деген баягындай элементарный запрос да. Көпчүлүгү эми именно онлайнда жүргөндөр же болбосо личный бренд түзүүнү каалагандар, именно вот ушул сферага бизнес кургандар, сетевойдо иштегендер, ошолорго кичине жакыныраак тема болот да булчу. Же болбосо мага окшогон помогающий профессияда иштеген адамдар, айымдар үчүн неге дегенде бул жактан именно мисалы гос жумушта болсо жумушка бардың келдиң, там проявляться, өзүңдү көрсөтүп бир нерсе кылыш деген нерсенин кереги жок да. Этого не надо там. А вот өзүңө иштегенде, когда надо личный бренд куруш керек болгондо, өнүгүш керек болгондо, иш керек болгондо, это уже керектүү тема да. Эртең менен ушундай ой менен турдум да, окей, я эмне кылышым керек? Я понимаю, что я где-то стою, баягы өткөндө мурунку видеом көрсөңүздөр, токтоп калган историядан чыгыш керек болду да. Токтодум, все хорошо, я хочу дальше идти. Но с чего начать? Неден башташым керек? Вроде бы все знаешь, но все равно там что-то держит. Если не получается, значит ар жакта конкретно подсознание, да, программалар бар деген сөз. Анан именно проявление, элге чыгуу, көрүнүү деген история, да. Знаете, что держит? Страх отверженности. Страх отверженности деген баягы сенден баш тартып кетет деген коркуу сезими. Качан менде ошол программа такая. Мурун мен бул нерсени чынынан мойнума алчу эмесмин. Мынчалык деңгээлде бул программа менде бар деген ой жок болчу менде. Ну, в какой-то степени бар, в какой-то степени, может быть, проработка кылып койдум, бир нерсе кылып койдум, практикалар, техникалар жасап койдум, бүттү деген история болчу. Мендечи у меня была вот эта мысль. Ушундай бір болчу. Бирок эртең менен көбүнчө мен кайсыл убакытта баягы бир нерселерди кылганга, бир нерсени көргөнгө, жаңы нерсени өздөштүргөнгө мен обычно тамак жасап атканда кылам бул нерсени. Эртең менен завтрак жасап аткан учурда эле жаныма телефон коюп коем да, көрө берем. Анан страх отверженность, страх быть отвергнутым. Эгерде мен элге чыксам, мен эч ким көрбөй коет, мени осуждать этет, ошол эле баягы хейт болот. Мен эч кимге керегим жок. Вот мен эч кимге керегим жок, анан менден баш тартып кетет деген. Ушул эки программа да. Конкретно ушул эки программанын YouTube'тан просто эле ачып эле баягы лекцияларды көрүп баштадым. Бир лекцияны көрдүм, эки лекцияны көрдүм. И вот это все у меня поднялось. В моменте эмоциялар баягы ичиңерде жаткан бүт нерсенин баардыгы кантип чыгат. В моменте какой-то бир история болуп кетет. Ушинтип эле бир видеону көрүп каласыз, бир нерсени угуп каласыз. Любой бир ситуация болот да, ошол баягы бейкилип, бакта камалып жаткан эмоция чык сыртка чыгат. И все, аны токтото албайсыз уже. Какой-то бир конкретный механизм болду, бир нерсе болду, активация болду, ал бүттү, ал сыртка чыгып баштайт. И эмнени байкадым? Андай деле көп оокат кылган жокмун. Завтрак жасадым, үйдү жыйнадым, үстүртөн эле жыйнадым, мындай алып эле койдум да, все, чарчап калдым. Вообще чарчап калдым да, ушунчалык эмоциональное истощение болдум, что вообще вот, оказывается, на самом деле дедим да, баягы ичиңде жаткан эмоция сен канчалык энергияңды алат экенин ошондо түшүндүм да. Мисалы, теорияда билесиң, ооба, баягы катылып жаткан эмоциянын бардыгы, эгерде бүт баарына сиз өзүңүз чогултуп берсеңиз, сыртка чыгарбасаңыз, ал сиздин энергияңызды сорой берет. Анан сыртка чыккан эмоция дагы мындай башы башталган до конца чыгарбасаңар, до конца баягы кое бербесеңер ситуацияны, бирөөнү таарынып, бирөөнү жинденип алып, монтип өзүңөргө кысып, ошону жүрөгүңөргө монтип басып бере берсеңер, ал силердин өтө көп энергияңарды алып коет. И башка нерсеге энергияңар калбай калат, элементарно жашаганга энергияңар калбай калат да. Вот ошол теманы мен өзүм моюмда конкретно түшүндүм да, аябай чарчап калдым. Прям даже физически дагы эмес, морально чарчадым дагы. Кой проработка жасайын деп бирөөнү араң жасап бүттүм. Треугольник Карпмана деген бар, ошону мастер-китке кирип араң жасап бүттүм дагы. Все, меня вырубило, уктап калдым где-то 1 саат. Башымды көтөрө албайм, жолдошум чалып мага дары алып чыгып берчи, башым оорутат дегенде туруп барып
ептеп барып келдім дағы, и потом я осознаю, что что-то меня не отпускает. До сих пор менің энергиям жоқ. Тұрғанға, бір нәрсе қылғанға, элементарно жашағанға энергиям жоқ. Жизненной энергии нету. Азыр мен ушул нерсени проработка кылып чыгарбасам, раз я начала, запрос бар, я хочу проявленности, я хочу масштаба деген история, эле чыккым келет деген запрос барбы, чоң акча тапкым келет, ступордан чыккым келет, баягы токтоп калган историядан, все, я хочу выйти, я понимаю, ошол запрос, ошол тема, и ошонун негизинде что мне мешает, эмне үчүн мен ошол нерсеге жетпей атам, эмне үчүн чыга албай атам, эмне үчүн до сих пор баягы инстаграмга рилс тартпай атам, ютубка ладно чыгып атам, это для меня баягы өзүмдүн оюмду бөлүшүп турбасам, ичимде болгон нерсени бөлүшүп турбасам, мен болбойт да, жарылып кетем да. То есть еще больше энергиям баягы ичиме сактап жүрө берсем көп информацияны, то саморазрушение кетип калам да, минуска кетип калам. Поэтому мен всегда бөлүшүп турушум керек, өзүмдүн болгон нерсенин баарын бөлүшүп турушум керек. Бөлүшпөй койгондун негизинде последствияны жакшы эле көрдүм. Ошондуктан бул мен үчүн чоң сабак болгон. Мурун WhatsApp группам бар, өзүнчө чакан группам бар, кайтарым байланыш, ошол жака чыгат элем. Баягы чоң масштабка чыккандан, проявленность болгондон корккон да, страх да, какой-то бир страх бар болчу да. Ошондо кичинекей группа топтолуп, ошол жака голосовой жазат элем. Анан ладно деп телеграмга өттүм, и кайра ютубка кайтып келдим. Бул биринчи жолу болуп аткан нерсе эмес, бул уже циклично, бул второй раз кайра менде возрождение, кайрадан кайтуу болуп атат да, мындай айткандачы. Ушунчалык ачык бир нерсе жөнүндө айтуу өзүмдүн история. Мурун вообще айта берет элем, жашырбай айта берет элем, анткени мынчалык глубинага түшчү эмес элем да, мынчалык терең казчу эмес элем, мынчалык көп травма чыкчу эмес эле. Андай жеңил болот эле, айтып беришип жеңил болот эле. Азыр темалар терең, у всех скелеты в шкафу дегендей, и четинен кайра ачылыш сначала для меня было трудно. И вот азыр ачылып келатам. И ошончон ютубка тартышмагым эле, вот инстаграмга это совсем другое дело да. Инстаграм баракчама тоже Айкерим Жарбекова деп издесеңиздер табасыздар. Хотя мурун активно эле алып барчумун, все было нормально. И ошону кайра жаңыртыш үчүн мен эмне кылып атам, проработка жасап атам. Я проработка дегенде эмне кылып атам, мен ушул мол точкада турам. Азыр мол точкага жетким келип атат. Мен бул жакта личный брендти прокачка кылгым келет. Мен бул жакта там подписчик көбөйткүм келет, монча доходко чыккым келет, мисалы, запрос ошондой болуп атса, я иду и понимаю, и өзүмө суроо берем, окей, что мне мешает? Эмне мага мешает этип, эмнеге мен ошол нерсеге жете албай атам? И анализ жүргүзгөндө у меня выходит вот этот страх отверженности, страх остаться одной. Негизи эле страх одиночества менде мурун эле бар болчу. Мен муну биринчи жыл проработка кылып аткан тема эмес бул. Но именно ошол тема чыкканда, ар жагынан чыгам, бир жагынан чыгам, баягы бала кездеги травмалар да. Бала кездеги травма дегенде каким образом? Азыркы деле бул мигранттарга деле окшош эле история. Мен деле бала кезимде мен тайне тайтамдын, чоңунда чоң апамдын колунда калчумун. Көпчүлүк учурда эсимде калганы тайне тайтамдын колунда тоодо апамдар Бишкекке кетчү, сода кылганы. Прям колум ооруп чыкты. Сода кылганы кетет эле, и мен күтөт элем. Ал кезде 3 жашыман баштап таштап баштаган да. И ошол получается баланын кичинекей кезинде, бул еще андан мурунку еще история бар. 9 айынан баштап папам декреттен чыгып жумушка чыгып кеткен. Анда мен кичирээк болуп билбей калдым. А вот то, что я осознаю, баягы 3 жашыман баштап калган историяларды, 3 жашыман калган возраст ошол жактан билем да. Тоодо калчумун. Көпчүлүгүндө эле бар, баягы каникулга таштап кетет, иштеп кетет. Азыр миграция күч болгону балдарды көрөк таштап калышты. И ошонун баардыгы баягы кичине бала жашта билбейт, чоңоюп кетет, унутуп калат дейт, бирок на самом деле ал бул жакта подсознаниеда калып калат. И ошол программада мен эч кимге керегим эмес. Ошол биринчи поднялось, анан экинчиси 8 жашымда атам өтүп кеткен. Ошол программа көтөрүлдү да. И получается ошол возраст менен вот ошол эле образ почему-то до сих пор ушул образ келе берет, значит до сих пор он не проработанный да, до сих пор ушул тема келе берет. Биз көчүп кеттик, айылда жашайт элек, атам өтүп кеткенден кийин Тайжеме шаарга көчүп кеттик. Ал жакта үйдө отурам, ыйлап атам, атамды сагынып атам. Я не понимаю, что атам өлүп калды деген эле сөздү билем, помню, потом мне никто ничего не объяснил. Жаш бала билбейт, жаш бала түшүнбөйт, унутуп калат деген история, но почему-то это все кийин вот это поднимается, да, чыга берет улам бир программачы. Анан ыйлап атам, анан апам айтат, эмне ыйлап атасың деди. Атам сагынып атам десең, атаң өлүп калган болду, келбейт, ыйлаба деди да. Понимаете? И ошол сөз, и ошол образ мне до сих пор приходит. Я чувствую ошол кезде себя одинокой.
мен жалғызмын, мен ешкімге керегім емес, мен эмоцияларымды ешкімге көрсетішім керек емес. Егерде мен эмоциямды көрсетсем, мен ұрышат, мен керем жоқ болып қалам. И получается, баяғы кичинекей балаға, кичинекей дейді, потому что сознание толық түшүндүк жоқ, өлім деген эмне, чего это значит, вообще не понимаешь, да? Түшүндүргөн адам жоқ. Сен эмоцияларың кандай эмоция болуп атат, ичиңде эмне болуп атат, баягы айткан, түшүнгөн адам жоқ ошол нерсени. И ошол моментте, окей, атам мени таштап кетти, значит мен атама керегим жок. И азыр мен бир нерсени туура эмес кылсам, значит мен апама да керегим жок болот. Значит мен жакшы кыз болушум керек, жакшы окушум керек. Программа это уже автоматически выживание, да, жаш баланын. Апам тилин алышым керек, бүт барын айткан дегендей кылышым керек, эмоцияларымды көрсөтпөшүм керек, ыйлабашым керек, баягы слабость көрсөтпөшүм керек, чтобы апам менден баш тартып кетпеш үчүн. Вот это программа, понимаете? И все, бүттү. Вроде бы казалось бы, баягы чоң адамдын, кичинекей бала ошондой көрөт ал историяны. Кичинекей баланын көз карашы ошондой. Эми чоң адам аны кандай көрөт? Жакын адамын жоготту. Өзү баягы эмоциялары эмне болуп атканын түшүнбөй атат. Там страх, корку сезими бар, келечегим эмне болот, баланы кантип чоңойтом, эртеңки күнүм эмне болот, кандай кылып жашайм. У нее вот это в голове. И плюс еще ал баягы тоже өзүнүн эмоцияларын туура эме кылганды, интерпретация кылганды, мындай айтканда эмоцияларын чыгарганды, түшүндүргөндү билбейт. И плюс еще бул жакта жаш бала и плачет. Эмне кылат? Любой баягы жинденип аткан, өзү отчаянный состояниеде турган чоң киши багы просто урушуп коет да. Потому что ага өзүнө эч ким үйрөткөн эмес. Өзүн эч ким уккан эмес, анын эмоциясын, сезимдерин. Понимаете, чоң кишинин. И бул балага чоң травма болуп калат да. И получается, у меня выходит вот эта травма. Я такая, окей, дедим, кайра кайтып атабыз ушул травмага, значит, мне это нужно проработать. Бул жактан кандай кылып проработка кылыш керек мындай травмаларды? Эң биринчи нужно понять, что сиз уже чоңсуз. Эгерде сизде ошо бала кезде какой-то бир травма болгон болсо, значит, бирок сиз азыр уже чоңсуз, это осознать, но это осознавать очень сложно, потому что силердин ичиңерде баягы сиз эмес, азыр ошо маленький ребенок болот да, страдать этип аткан, ыйлап аткан маленький ребенок. Ошол состояниеде болосуз. И сизге по факту азыр ата эненин сүйүүсү, мерими кереги жок, анткени ошол нерсени сиз өзүңүзгө бере аласыз деген сөз. Өзүңүз ошо кичинекей сизге ошол сүйүүнү, мээримди, поддержканы бере аласыз. Потому что анткени никто никому ничего не должен. Биз мындай айтабыз да, вот мен ата энем тигинтип, мынтип, ошон үчүн менде азыр ушундай проблема бар, ушундай травма бар, апама тарынгам, атама тарынгам. Это нормальная история, да, как внутренний ребенок, да, обижается. Но бул жактан немножко вот взрослая я дегенди, мына азыркы мен чоң мен, неважно канча жаштасыз, ошол нерсени включать этиш керек дагы. Окей, мен уже чоңойдум. Несмотря ни на что, эч нерсеге карабастан, жашоомдо кандай ситуация болгонуна карабастан, мен чоңойдум, я выжила. Самое ключевое, я выжила. Ошол жаштан өттүм акыр аягы. Акыр аягы ошол ситуациядан өттүм. Вот ошол осознание келсин силерге. Кайсы жашта турасыңар? Өзүңөр балалуусуңар азыр, өзүңөр балдарыңар бар. До меня это дошло. Вот азыр кызым 8ге чыкты. Именно вот кызым эми 8ге чыкты, где-то мен 9га чукулдап калганда, 8:30 чыгып калганда атаман айрылгам да. И такая понимаю, такая стоп. Мен азыр ал кичинекей кыз эмес, менин кызым ошол жашка келип калды деген мындай түшүнүк келди да, первое. Эмне кылыш керек? Самое первое, ошол баягы кичинекей баланын эмоцияларын түшүнбөй койгон учурунда ошого сен азыр жинденип атасың, же болбосо сен азыр ичиңде бук болуп атат, кусуп атасың, сагынып атасың деген эмоцияларды эч ким антип сыртка чыгарып айткан эмес. Бул деген мондай эмоция, бул деген мондай сезим деп эч ким айткан эмес да. Бул сагынуу, бул кусулуу, бул таарынуу, бул жинденүү деп эч ким түшүндүрүп берген эмес. Просто жаңгы жап отур, всё. И ошондо бүт эмоциям бар, жабылып калат дагы, и непонятно. И в какой-то момент бир история болуп да, ошол эмоция чыгат, бир эмоция чыкчы дегенче бүт бары чыгат. И попробуй справиться с этим всем, да, эмне кыларын билбей каласың дагы. И просто состояние никакое, депрессия кетип каласың. Жожоштар, потише. Когда ушундай поле, да, просто когда вы что-то делаете,
Вот азыр балдардын күлкүсү говорит о том, что эта часть я прожила. Ошол жакта ыйлап аткан, кусалып аткан нерсе эмес. Сейчас дети смеются, балдар күлүп атат. Это уже хороший знак. Любой нерсеге көңүл буруш керек. Пространствда болот аткан нерсенин баарына көңүл буруш керек. Эмне кыласыздар? Сиз азыркы чоң, сиз кичинекей ошол өзүңүзгө барасыз в моменте. И ошол жактан айтасыз. Сен азыр ошол кезде кандай эмоциялар болду эле? Просто ошол эмоцияларына атын бериңиздер. Кандай сезимдер болду эле? Сен азыр таарынып атасың, сен азыр жемденип атасың, сен азыр мондай болуп атат. Прям выскажите и дайте внутреннему ребенку, сиз кичинекей сизге ошол нерсени айтсын, ичинде болгон нерсени, ичинде эмне чогулуп турат, эмнени айткысы келип атат, эмнеге ыйлап атат, эмнеге тартынып атат, пусть выскажется. Прям полностью ичиндегини айтсын. Анан сиздер ошонун бардыгын кабыл аласыздар дагы, ошол нерсеге орун бересиздер. Мен сени түшүнөм. Сенин ар бир сезимдериң маанилүү. Сен азыр мындай кылып атасың, тиндей кылып атасың, өзүң мындай сезип атасың. Мен бардыгын түшүнөм жана мен сени кандай болсоң ошондой кабыл алам. Это первое. Андан кийинки поддержка. Сөзсүз түрдө поддержка беребиз. Поддерживаем. Вот ребенок приходит, суу сурап, понимаете, это он нуждается в этом, деген сөз. Поля как подсказывает. Ошол моментте сиз жакын адамдарыңыздан күткөн сүйүүнү, мээримди, поддержканы вот келип кучактап бериңиздер. Ошол кичинекей өзүңүзгө бериңиздер. Прям проживите этот момент. Ыйлайсыздарбы? Но ыйлайсыздар сөзсүз түрдө, эгерде эмоцияңарды ача турган болсоңор. Но вам нужно это прожить. И сиз ар дайым ата энеңизден күткөн ошол учурунда күткөнсүз ата энеңизден. Ошол нерсенин бардыгын сиз азыр өзүңүз бериңиз, кичинекей өзүңүзгө бериңиз. Внутренний ребенок, потому что сиздин жүрөгүңүздө, ичиңизде всегда живет внутренний ребенок. Именно баягы подсознание это и есть внутренний ребенок. Сиздин баягы каалоолоруңузду, кыялдарыңызды ишке ашыра турган это внутренний ребенок. Эгерде внутренний ребенок тарынган, ыйлаган, жашоого тарынган, адамдарга ишенбеген состояниеде жүргөн болсо, сиздин эч кандай кыялдарыңыз ишке ашпайт ал жакта. Сиз канча аракет кылбаңыз, эмне кылбаңыз, пока ошол внутренний ребенокты сүйүп, мээрим берип, кайра жашоого болгон баягы ишенимди кайтармайынча, жизнь несправедлива, мен эч кимге керегим жок, мен эч ким сүйбөйт деген сезимден чыгармайынча, сиз эч кандай кыялдарыңызды ишке ашыра албайсыз. Анткени сизге энергияңыз жетпейт ага. Каалооңуз деле болбойт ал нерсеге. Ошондуктан бир нерсе жеткиңиз келеби, излечиваем внутреннего ребенка. Болушунча ошо сүйүүнү бересиз, мээримди бересиз. Анан айтасыз, мен ар дайым сенин жаныңдамын. Кандай болгон күндө дагы ар дайым мен сага жардам берем. Таким образом излечиваем внутренний ребенка. Эгерде кимге кыйын болуп аткан болсо, менде внутренний ребенок деген атайын медитация бар. Ал жакта бир эмес, бир нече медитация бар. Внутренний, именно исцеление внутреннего ребенка. Болбосо ютубтан карасаңыздар болот, любой жактан. Кыргыз тилинде, жалпак тилде именно ушундай медитация керек десеңиздер, мага жазыңыздар. 50% скидка менен берем. Ал медитациялар, жок 50% эмес, андан да көп. Ал медитациялар 1500 сом турат. Ушул видеону көргөн айымдар ютубтан келдим, мага ушул медитация керек десеңиздер, 500 сомго алсаңыздар болот. И ал практиканы, ушу мен сиздерге айткан практиканы самостоятельно жасасаңыз болот, же болбосо ошол медитация разбор менен жасасаңыздар болот. Делайте каждый раз, потому что адамдын жашоосунда андай ситуациялар аябай көп болгон, бала кезиңизде андай ситуациялар аябай көп болгон. Ар бир жакта ар кандай эмоция жатат. И каждый раз улам бир цель койгон сайын, өзүңүзгө максат койгон сайын, каждый раз улам бир нерсе чыга бересиздер. И өзүңөр ошол жактан чыгарышыңар керек. Запомните, эң эске алган нерсе, эстеп алыңыздар, никто никому ничего не должен. Сизди да ата энеңиз сизге эч нерсе милдеттүү эмес. Сизди сүйүүгө, мээрим берүүгө милдеттүү эмес. Понимаете? Но мы все равно ждем. Ошондуктан сиз баягы вот ата энем бербей койгон, тинтпей койгон, мынтпей койгон деп күтпөстөн, эмне кыласыздар, өзүңүздөр бересиздер. Анткени сиз уже ошол ата энеңиздин возрастына, жашына келип калдыңыз. Понимаете? Ошол мезгилдеги, именно конкретно сиз ошол кезде травма алган мезгилдеги
ата энеңиз мисалы сиз 10 жашта болсоңуз, ата энеңиз допустим 30 жашта болсо, примерно да, сиз ал ошол жашка келип калдыңыз, даже аштыңыз ал жаштан. И до сих пор ата энеңизден күтүп жүрөсүз ошол сүйүүнү, мээримди. Эч кимден эч нерсе күтпөстөн өзүңүздөргө бериңиздер. Өзүңүздөрдү сүйүңүздөр. Өзүн сүйүү десе, өзүнө кам көрүп, анан жакшынакай кийинип, анан турмак жасап, бет жасап эмес. Это не про это. Это не про любовь к себе. Это в первую очередь силердин эмоционалдык абалыңар. Эң башкысы силердин ваше состояние. Состояние деп коет, бул эмоционалдык абал да. Өзүңөрдү кандай сезип атасыңар? Неге кызыгып атасыңар? Вот это имеет значение. Что вы хотите? Остальное не имеет значения. Башка эч кандай тиешеси жок бул жака. Ошол. Барыңыздарга чоң рахмат. Суроолор болсо жазыңыздар. WhatsApp номеримди калтырып коем. Ошол жака мага арзандатуу менен медитация керек деп жазыңыздар. Элимес ал жакта где-то 70-80% болот. Ну, в общем, 1,5 сомдун ордуна 500 сом болот. Ошону алсаңыздар болот. Эгерде кимде ушундай внутренний травмалар болсо, ошондон чыккысы келсе. И, кстати, эгерде мен ушул видеону жаздырып атсам, демек бул травмадан чыктым деген сөз. Когда я в травме, когда мен өзүм ичинде внутри жүргөндө, как бы, мен бербейм эч нерсени, потому что я не в том состоянии. Менин ага энергиям да жок, күчүм дагы жок, калым да жок. Качан чыккандан кийин любой травманын аркасында, любой болдун аркасында өтө чоң энергия бар, өтө чоң ресурс бар. Эгерде ошондон чыга турган болсоңор, сиздерге баягы каалаган нерсеге, именно конкретно силердин максатыңарга энергияңар жетет. Вот реально жетет. И демек азыр видео тартылып чыгып аткан болсо, демек мен ошол ситуациядан чыктым деген сөз. И ошондон анан жаздырып атам деген сөз. Чыкпаганда мен азыр либо проработка кылып отурмакмын, либо никакая болуп жатмакмын, энергиям жок, эч нерсе болуп жатмакмын. Бүгүн ошентип жатып калдым. 1 саат жаттым, 2 саат такая деңгиреп жүрдүм. Я там сказала стоп дедим да. Мен эгерде азыр жүрө берсем, бул ситуацияда, бул абалда жылдап чыга албай калам. А мне это надо. А сизге ушул нерсе керекпи? Бир ситуацияда жылдап жүрө берген. Эми ошонун ортосунда өзүңүздүн эмоционалдык абалыңыз, өзүңүздүн жакшы жашооңузга 500 сом кымбат акчабы, чоң акчабы сиз үчүн? Просто подумайте. Анан жазыңыздар. Барыңыздарга ийгилик.